Жогорку Кеңештин депутаттарынын эл менен жолугушуу айынын алкагында төрага Дастанбек Жумабеков Ноокин районунун тургундары менен жолугушту, деп билдирет Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы. Эл алдында сүйлөгөн сөзүндө төрага парламент кабыл алган мыйзамдарга жана саясий туруктуулуктун маанилүүлүгүнө токтолду. Депутаттар жерлерде көйгөйлөр менен таанышып, өкмөткө сунуштап жатат. Анын аркасы менен көптөгөн көйгөйлөр чечилүүдө, ошол эле мектептер, бала бакчалар курулууда, жолдор оңдолууда, деп белгиледи төрага Дастанбек Жумабеков. Жергиликтүү элге суроо берүү мүмкүнчүлүк түзүлүп, алар орчундуу маселелерди төрагага жеткиришти. Бишкек-Ош жолунун Маданият Жалал-Абад тилкеси качан оңдолот деген суроо коюлду. Төрага аталган жолду реконструкция кылуу боюнча донорлор менен макулдашууну парламент ратификациялап бергенин билдирди. Ноокендиктер таза суу, айыл өкмөттөрүндөгү коррупциялык иштер, ишкерлерди колдоо, жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу маселелерди козгошту. Андан тышкары төрага Ноокен районундагы Шалка айылында курулуп жаткан мектепти көрдү. 150 орунга эсептелген мектептин курулушу 2016 жылы башталган. Быйыл 5 миллион сом бөлүнүп курулуш уланууда. Дээрлик 3000 аскер кызматкери турак жай алуу үчүн кезекте турат. Бул тууралуу коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Нурсейит Кедеев билдирди. Анын айтымында акыркы жылдары 453 аскер кызматкери батирлүү болгон. Батирлер Баткен, Ош жана Бишкекте болгон. Учурда батир алуу жана турак жай шарттарын жакшыртуу боюнча 2,5–3 миң аскер кызматкери кезекте турат. Бул жылы Ошто 216 батир, Бишкекте 81 батирди берүүнү пландап жатабыз, деди ал. Ошондой эле акыркы жолу аскер кызматкерлеринин маянасы 2011 жылы көтөрүлгөнүн Кедеев кошумчалап кетти. Айлык маянасы тарабынан кайрылуу ушул биздин жетекчилик жагынан, мамлекеттик жана куралдык күчтөр жагынан талыкпастан иш жүргүлүп жатат. Акыркы жолу биздин айлык маянабыз 2011 жылы көтөрүлгөн. Быйыл болсо биз сунуштарды өкмөткө киргизип жатабыз. Бир 30%дан 50%га чейин офицердик курам менен катарда жоокерлик курамды көтөрүп берели деген пландарыбыз бар. Ошону дагы ишке ашыралы деген ойлорубуз бар. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Жалал-Абад облусунун Аксы районунун Гербен шаарында 15 жылдан бери иштебей турган жергиликтүү аэропорт оңдолду. Бул аба майданы ички каттамдар үчүн эсептелинген. Аэропорттун башчысы Мамбеталы Исманалиев белгилегендей, жакын арада аэропортко учактар каттай баштайт. Оңдоо иштерине 10 миллион 960 сом бөлүнгөн. Учурда оңдоо иштери аяктаган. Аэропорттун имараты оңдоп түзөөдөн өтүп, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, учуп конуучу жана учактар турган тилке да оңдолгон, деди ал. Аба майданы ички каттамдарды тейлейт. Учуучу тилкенин узундугу 1700 метр, туурасы 35 метрге жетет, деди Исманалиев. Эскерте кетсек, Гербен аба майданы 1979 жылы курулуп, 2004 жылдан бери иштебей турган. Ал Аксы, Чаткал, Ала Бука райондорунун жана Таш көмүр шаарынын элин тейлечү. Жалал-Абад облусунун Ала Бука районундагы аймактык ооруканасына санариптешкен заманбап технологиялар ишке киргизилди. Сервер орнотулуп, бейтаптар электрондук түрдө каттоого тургузулат. Оорукананын директору Бактыгүл Алибаеванын айтуусунда президенттин 2010 жылы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жарлыгынын алкагында оорукананы толугу менен электрондук башкарууга өткөрүү чечими кабыл алынган. Азыркы учурда ооруканада 52 компьютер жана сервер орнотулган. Бардык компьютерлер дарыгерлердин иш бөлмөсүнө орнотулган жана алар бири-бири менен өз ара байланышкан. Башкача айтканда, керек болгон учурда дарыгерди керектүү бөлүмгө чакырса болот. Жаңы жабдыктарды орнотууга жалпысынан 1 миллион 250 миң сом кетти, деп билдирди ал. Лелин чокусунан түшүп келе жатып, дайынсыз жоголгон Россиянын жаранын издөө үчүн тик учак тартылды, деп билдирет Өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы. Алдын ала алынган маалымат боюнча эс алганы келген 1974 жылкы россиялык жаран 27 июль күнү Лелин чокусунан түшүп жатып дайынсыз жоголгон. Акыркы жолу саат 18:40 байланышка чыккан. Россиялык жаран Горы Азия туристтик фирмасында катталган. 29 июль күнү издөө иштерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 6 куткаруучу тартылып, мындан тышкары Аксай Travel туристтик компаниясына 6 куткаруучу жана туристтик компаниясынын өтүнүчү менен Кыргызстан Valor Air авиакомпаниясынан 1 тик учак тартылган, деп айтылат маалыматта. Кыргызстандык мектеп окуучусу химия боюнча эл аралык олимпиадада коло медаль багындырды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Билдирүүгө ылайык, Бишкек шаарында номер 9 мектепте окуган 11 жаштагы Мирхат Чекирбаев химия боюнча 53-эл аралык
Олимпиадада 3 орунга илинген. Биринчилик Париж шаарында өтүп, 84 өлкөдөн 330 мектеп окуучулары билимин сынашкан. Кыргызстандан барган Нурсултан Соодонбеков, Эльмар Зикиров жана Бакай Шеитов катышкандыгы үчүн сертификаттар менен сыйланышты. Кыргызстан жаштар арасындагы курамасы дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионатынын биринчи күнүнүн жыйынтыгында 1 медаль жеңип алды. Турнир кечээ Тайбэй шаарында башталган. Ошол эле учурда кадеттер арасында да турнир болуп өткөн. Жаштар арасында биринчиликте Кубанычбек Айбек уулу 60 килограммга чейинки салмак ченинде Кувейт, Казакстан жана Тажикстандан келген спортчуларды жеңип, чечүүчү беттеште Япониядан келген спортчуга жеңилип, күмүш байгеге илинген. Эскерте кетсек, Тайбэй шаарында 27-28 күндөрү өткөн кадеттер арасындагы турнирде кыргызстандык спортчулар 2 алтын, 3 күмүш жана 1 коло медаль утушкан.